Саламатсыздарбы сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Туура тамактаналы теледолбоору Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун Отрадный айылында экинчи күнү конокто. Сиздер менен бирге адаттагыдай эле туура тамактануу боюнча маек куруп талкуулап уланта бермекчибиз. Отрадный айылына кош келипсиздер. Биздин үй-бүлөгө келип ушинтип биз менен маек куруп атканыңызда абдан ыраазыбыз. Тааныштырып кетсем, өзүм Жансеркеева Бактыгүл, уулум Бектурганов Чыңгыз, анан жубайы Альбина. Тосуп алганыңызга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жалпы эле биздин журтка, кыргыз элине туура тамактануу боюнча маалымат берели, туура тамактануу боюнча айтып өтөлү, түшүндүрүп өтөлү деп биз адаттагыдай эле биздин кеңешчибиз жана эксперттер менен жана ошондой эле сиздердей катышуучулар менен бирге бул чыгарылышты тартууга аракет жасап келүүдөбүз. Бүгүнкү биздин темабыз жалпы эле бир үй-бүлөнүн ар түрдүү тамактануусу, ар түрдүү рациону жана ошонун мааниси. Сиздердин үй-бүлөңүздөр кандай тамактанасыздар? Кандай тамактанууга аракет жасайсыздар? Мен ойлойм, ошо туура тамактануу бул үй-бүлөгө ден соолук алып келет деп. Эң биринчиден биз көпчүлүгү жашылча колдонобуз. Фрукты, алма, аябай кымбат виноград көпчүлүгү балдарыма алып келем. Жашылчалардан көпчүлүгү капуста, сабиз урунабыз, салат жасайбыз. Мисалы, эртемекисин биз көп мындай тамакка табетиң тартпаганда биз каша кылабыз. Жумуртка кууруп берем балдарга, же тоолок жумуртка салып берем да. Ошондо да бирден эле жешет. Түшкүсүн жакшы тамактанабыз. Кечкисин мен өзүм кызматтамын. 5тен кийин эле келип ошо тамак аш жасайбыз. Бирок күчтүү өтө мындай оор тамак жасабайбыз. Көпчүлүгү мен өзүм каша жейм кечкисин, балдарыма гороховый суп же болбосо жеңил тамактардан ичишет. Аракет жасайсыздар. Кечкисин жатаарда ошо алма жешет, көпчүлүгү виноград коюп коебуз. Анан эгер алма, виноград кейде болбогон шартка байланыштуу салат жасап берем. Салат менен чай ичип ошону менен жатабыз. Адатта тамакты кимдер жасайт мисалы үчүн? Тамакты жасоо процессинде кандайдыр бир балким сиз жардам бересиздерби? Үйдө келин жасайт тамакты. Жасаарда мурда келип сурайт, эмне тамак жасайын, кайсы тамак ичесиз деп. Жасаардын астында жардам беребиз обязательно. Картошкасына арчып, жууп. Апаман обязательно сурайм, эмне тамак жасайын, муну жасасам болобу, честныйби деп, же болбосо жолдошуман сурайм. Негизи көбүнчөсү кеңешип тамак жасайбыз да. Бардыгын апаман сурап коем, мындай тамак жасасам болобу, пайдалуубу? Жалаң эле дана азыктардан эмес, балким овощ кошсомбу деп. 2-3 күн, 4-5 күн алдын ала пландаган учурлар болду беле бүгүнгө чейин? Бир күн эле ойлонуп, эртең менен сурап эле кечке чейин жасап коебуз да, ошол эле да. Негизи пландаштырсакпы деген ойлор бар болчу, бирок ага чейин жете элек болчу. Бүгүн дал ушул алдын ала пландоо, алдын ала рационду түзүү, алдын ала эмнени жасайт экенбиз, ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Ал эмне үчүн маанилүү? Анда насихаттайм, келиңиз анда жалпы эле биринчи үй-бүлөнүн рационунун ар түрдүү болуу мааниси. Ошол тууралуу кенен пикириңизди айтып өтсөңүз. Туура тамактануу бул деген биздин ден соолугубузду чыңдайт. Жана өзүбүздү деген эрте картайтпайт десек дагы болот да. Жана келиндер, кыздар туура тамактанып, дени сак болсо, ошондо демек биздин улутубуз дагы дени чын адамдардан болот деп ойлойм да. Тамактанууңуздарга маани берген, жоопкерчиликтүү мамиле кылган, аракет кылган үй-бүлөлөрдөн экенсиздер. Жалпы ушу биздин телекөрүүчүлөргө дагы сиздер как мисал катары болуп кетесиздер деп ойлоп атам. Келиңиздер анда азыктар пирамидасы тууралуу маек куралы. Мырзадан баштайлы. Азыктар пирамидасы, азыктар, кайсыл азыктарды мисалы үчүн сиздер көбүрөөк колдоносуздар? Жашылчаларды көбүрөөк. Басым жасайсыздар, Нан, дан. Дан азыктар, нан, жемиштерден, сүт азыктары дагы бар. Биз көп өзүбүз сүт азыктарын жейбиз, айран. Көпчүлүк ушу айран, сүт азыктарынан. Анан кээде сыр жасап коебуз. Кээде мен өзүм бошогон убакта. Көпчүлүк ушу сүт азыктарын урунабыз, анан тоок эти урунабыз көпчүлүгү. Мен өзүм жер жемиш сепкен жакшы көрөм, агырытма. Жер жемиштерден ошо сабиз, кызылча көп урунабыз. Капуста көп урунабыз. Көпчүлүгү ошо свежий салат жасап жеген, любой тамак менен. Эмне тамак жасасам, кургак тамак, суюк тамак жасасам, ошолорго жашылча көп кошуп салат жасап берем балдарыма. Аябай жанагы абрикос, алма дегенге бай албыстардан бири. Ошону кышка мисалы үчүн сактаганга аракет жасайсыздарбы? Кышкага сактаганга аракет жасайм. Мен көпчүлүгү карагаттан свежий
жасап коебуз. Анан кийин көпчүлүгү ушу перестерин алып холодильникке, морозильникке салып коебуз. Альбина, сизден суроо өтөлү. Ушул азыктар пирамидасынан сизге жакыныраак мисалы үчүн бул күнгө чейин кайсыл азыктарга көбүрөөк басым жасайт элеңиз? Бияка келгенге чейин өзүм үй бүлөмдө дан азыктарын көп колдончук. Жашылча жемиштерди, жана сүттөрдү өзүбүздө дагы мал бар. Көбүнчөсү ошо жашылча гана дан азыктарга басым кылчук. Эмне үчүн үй бүлө алдын ала түзгөнгө аракет жасаш керек? Силер эгерде бир жумага же 3 күнгө же 4 күнгө тамак ашыңарды эртең мененки тамактан баштап кечки тамакка чейин пландаштырып алсаңыздар, бул бир топ экономдойт. Силердин убактыңарды үнөмдөйт жана акча каражатыңарды, бюджетиңарды. Анан өзүңөр айткандай нервти да аябай сактайт. А эгерде үй бүлөлүк планды, жанакынтип менюну түзүп алып пландаштырып алсак, силер уже билесиңер. Понедельник күнү эртең мененки тамакка эжем жакшы көргөндөй каша. Мисалы үчүн эмне каша, күрүч менен сүтпү же таруу менен кашабы же гречка менен кашабы деп баардыгын катар-катар менен жазып алып, ошол понедельник күндүн тамагын силер даярдап коюп турасыңар. Мисалы 1 литр сүт, анан 200 грамм гречка деп койсок болот. Жанакынтип баарын даярдап алабыз. Анан ортодо шамшумга. Шамшумга эмне жесек болот? Жанакындай эле жашылчалардан же мөмө жемиштерден деп жазып коебуз. Анан түшкү тамакка биринчисин же экинчисин азыркы биздики шарттарга ылайыктуу экөөнү тең жасаганга колубуздан такыр келе албайт, чындыгын айтсак. Же биринчи тамакты суюгураак, же экинчи тамак кою тамак жасап койсок болот. Аны дагы пландаштырып койсок, мисалы үчүн түшкүгө деген котлет жасайбыз пюре менен деп койсок, силер уже даяр болосуңар. Демек, оюңарда уже бар. Менюну карайсыңар. Бага 5 картошка керек экен, анан 2 кесим эт керек экен, мен муну менен котлет жасайм деп баарын даярдап коесуңар. Силердин башыңарда оорубайт, эмне тамак жасайбыз, эмнени карайм, кайсы холодильниктин бетинен эмне тамак аш бар экен деп такыр изденбейбиз. Анан ортодогу дагы түшкү тамак менен кечки тамактын ортосунда шамшум сөзсүз болуш керек. Аяка кичине энергия көбүрөөк расходтолгон чыгым болгондуктан мындай күч кубат бере турчу мындай сүт азыктарынан пайдаланып койсок болот да шамшумга. Анан кечки тамакка дагы организмди жакшыраак сиңире тургандай, биздин пирамидабыз боюнча, азыктардын пирамидасы боюнча жеңил тамактар жасап турсак, бул дагы болот. Мисалы үчүн жанагы силер өзүңөрдүн мисалыңар менен айтып кеттиңер. Апаңардан сурайбыз, жолдошуңардан сурайбыз, анан кайнелериңер, сиңдилерден сурайбыз дедиңер. Ошентип баарын ынтымакка алып келип алып, силер 1 күнгө же 3 күнгө сиз эмне жейсиз деп туруп эле өзүңөр менен келиштирип түзүп алсаңар, бул үй бүлөнү камтыйт, аябай катуу биримдик алып келет да. Ушул жети жакшы да. Чыр-чатактардан да калыс болот. Мен жебей турган тамактарды жасап коюпсуң деп кээ тамак ашып калбайт. Силер азыр 3 күнгө мисал катарында өзүңөрдүн үй бүлөлүк менюңарды түзүп көргүлө. Тамактын түрү дедик. Биз бияка 5 маал тамактаныкын жазып койдук. Эртең мененки шамшум, түштөнү кайра шамшум, анан кечки тамак деп. Эми ар бир тамактын алдына кайсы тамак аштар жасайсыңар. Ошону жазып чыгабыз силер менен кошо. Анан кайсы азыктар керектелет. Мисалы эртең менен силер жакшы көргөн каша болсо, күрүч кошулган каша болсо, бияка эмне азык керектелет? Күрүч, анан сүт, ошону жазып коебуз, туз, анан бир аз болсо сары май, анан кант деп. Анан ошентип ар бир 3 күндүкүн тең эртең мененки тамактан баштап кечки тамакка чейин толтуруп берсеңиздер, анан аягында жыйынтыгын чыгарып биз силерге айтып беребиз, түшүндүрүп беребиз. Биринчи тамагыңар каша күрүчтөн жасалган. Демек, азыктарыңар кайсылар болуп атат? Сүт, сары май, шекер, туз, күрүч дейт. Эми ошонун ар бирин топторго бөлүп чыгалы. Мисалы үчүн эртең менен каша жедиңиздерби, биринчи топ менен үчүнчү топтун азыктары сөзсүз түрдө болду. Буга силер деген төртүнчү, үчүнчү топтон, экинчи топтон мөмө жемиштен бирөөнү кошуп койсоңуздар болот. Мисалы кашанын үстүнө деле ошол эле кургатылган алманын кагын деле кош жанына коюп жесеңиздер болот. Же ошондон компот жасап жесеңиз. Мейиз кошсо, курагалардан кошуп жесеңиздер деле боло берет. Сөзсүз түрдө биз жана айтып кеткендей, эң негизги бул 4 топтогу тамак аштарды сөзсүз түрдө кошуп туруш керек экенбиз. Түштөнүүгө деген биздеки топтордун бардыгы бар экен. Эң керектүү витаминдүү азыктардын бардыгын алып турабыз. Шамшумга дагы кыздарыбыз хоккейге барат дейсиңер. Демек, булардын азыркы учурда өспүрүмдөрдүн организми аябай күчтүү, кубаттуу тамак аштарды талап кылып аткандыктан
Силер бияка жумуртканы коштуңар, кызылчаны коштуңар. Анан 3-чү топтогу жок дегенде мөмө жемиштерден сөзсүз түрдө кошуп берип турсаңыздар болот. Кечки тамакта биздики дымдама деп атат салат менен. Бул жерге деген ар бир топтун бардыгы кошуптур. Зыяндуу 5-чи топтогу тамак аштарды кошпоп турсуңар. Мында аягында салат менен эле тим болбостон же балким компот болобу, же сок болобу, ошо менен деле аркасынан же айран, же сүт менен деле ичип койсоңуздар болот. Анда сөздөн ишке өтсөк, бүгүн биздин телегөрүүчүлөргө жана сиз бүгүн жазып өткөн ошол эле менюну биз жасап берели. Бүгүн биз эмне жасайбыз? Дымдама жана шамшум этүүгө бутерброд жасайбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, анда алыстабаңыздар. Азыр биз баарыбыз биргеликте ашканага өтөбүз жана сиздер менен баат жана оңой жана ошондой эле пайдалуу, таамдуу дымдаманы жасаган ыкмасын көрсөтөбүз. Шамшум этүүгө бутерброд жасайбыз. Анда эмесе нан алабыз. Нан үстүнө сары май, каймак шыбалат. Каймактын үстүнө кызылча салабыз. Бышырылган кызылча, анын үстүнө жашылча, жашылчанын үстүнө помидор. Бул өзгөчө даам болот кызылча менен. Буга дагы сыр кошуп койсоңуздар болот. Бул сыр өзү каалагандай жесе болот, кошуп же бул нанга бутербродко кошуп же өзүнчө жесе болот. Мына бул идишибизде ыңгайлуу. Буга белок үчүн жумуртка кошобуз. Бышырылган, суга бышырылган жумуртка. Балдарга ыңгайлуу. Жолдон арка беркке жеп отурбай, бутерброд жеп турушат. Ден соолугуна да жакшы. Суга бышырылган кызылча. Насихат айымдагы айтып өткөн, мынакей кызылчанын пайдасы өзгөчө өспүрүм кыздар үчүн. Өспүрүм кыздарга өзгөчө жүрөк кан тамыры ооруларын алдын алуу үчүн бул абдан пайдалуу азык болуп эсептелет. Бул балдардын өзгөчө өспүрүмдөрдүн ден соолугуна абдан пайдалуу азыктар. Буну ошо мектепте окуган же болбосо студент балдарыңыздарга, кыздарыңыздарга же өзүңүздөргө деле мынтип дал ушинтип капкагын жаап алып туруп, сумкаңыздарга салып алып, жаныңызга алып кетсеңиз болот. Чоң рахмат, аябай мыкты менин оюмча бутерброддун рецепти менен бөлүшүп өттүңүз. Анда келиңиздер, кийинки биз дымдама тамагыбызды баштайлы, анда эмесе кечки. Келиңиз, анда сөздү анда биздин кезектеги Альбина айымга берели. Биз кантип баштайбыз? Эмне менен башташыбыз керек? Биринчи листке май куюп алабыз, бир аз. Анын үстүнө эле биздин биринчи даярдалып турган баклажандарды, Биз жардам берели сизге анда. баклажандарды тизебиз. Бияктар тизгиче биз ага айтып кетели. Мисалы үчүн бул биз балдарга шамшум эткенге же жумушка даярдап атканда атай тамак аштарды жанакындай зыяндуу тамак аштардан арылтат экенбиз. Силер айтып аткандай эле балдар деген спорттук оюндарга, оюн зоокторго барып атканда курсактары ачкан убакта жанакы мага дүкөндөгү туура эмес зыяндуу азыктардан көбүрөөк алышат, чипсылардан, кириешкилерден, жанакынтип колалар менен кошо ичип коюшат. Бул дагы ден соолугуна таасир этет. Баклажандын үстүнө бир сырадан ошондой эле кайра картошканы тизип чыгабыз. Картошканы дагы ушундай жука кылып кесип алып туруп, үстүнө помидорду дагы ушинтип эле тизип алабыз. Бул жеңил дагы, аябай ашказанга деле оор болбойт. Ким кандай жакшы көрсө ошондой өзү пиязды жана башка жашылчалардан да кошуп койсо болот. Кошуп кетсе болот демек, э? Чеснок деле кошсок болот. Чеснок да кошсо болот. Мисалы үчүн кабачки кошсо болот экен. Тыква деле кошсо. Тыква деле. Аябай кызыктуу, менин оюмча аябай сонун. Азыркы учурда деген балдарга дагы пайдалуураак болсун деп биз деген сырды кошуп коелу деп чечтик, э? Ал эми азыр болсо камыштан өзүңөрдүн эмеңерге даамдап туруп себип, анан еще жашылчадан кошуп койсо болот. Бул дымдамабызды 20 мүнөткө духовкага салабыз. Колубузда турган жер жемиш азыктарыбыз менен жасаган тамагыбыз даяр болду. Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, тамагыңыздар таттуу болсун, туура тамактаналы.